сиздерге ушул дүйнөнүн түндүк уюлунан жер алган Шпицберген деген архипелагда жүрөм. Ошол жактан сиздерге кичине такталап берейин дегем. Күнүмдөн акырын сүйлөгөнүм себеби тетигөөгө өтө жакын жерде жээкте морждор жүрөт. Ошондуктан морждор өстүп алып коркуп качып кетпесин деп биз да акырын сүйлөп видеону жакындата келсем мындай көрүнөт экен да. Морждор жүрөт. Азыр жакыныракта барабыз. Ага чейин бул жээкте. Азыр биякта киттиктүү эле сөөктөр жатат. Жай мезгили болгондуктан архипелаг Шпицбергенде муздардын баары эрип бүткөн. Кече карасаң кичинекей избушкалар турат. Азыр жакында барабыз. Алдыда кетип атат. Экинчи орунбуз. Азыр ошол үйлөрдүн жанына да барып инструкторлар кайтарып турушат. Даружалар анткени биякта агайуулар жашайт. Агайуулар келип нападение кылып калышпасын деп. Агайуулар кайтарып турушат. Шпицбергенде азыр биз жүргөн жагында бул жакта азыр Россиянын бир компаниясы шахтада көмүр казышат. Азыр санкцияларга байланыштуу ал жакта 250 эле киши калган. Убагында өнүгүү 1000 киши чейин жашап келишкен. Бияк официально Норвегия тиешелүү. Завод бар экен кичинекей. Жакта дагы бир кичинекей университет бар деп окудум. Ошо северде изучат экен. Университет жакка келип окуп кетишет экен. Университет кишилер бар экен. Ошолор кетиштер. Бөлөк